Саламатсыздарбы? Кайрадан сиздер менен кыргыз тилин үйрөнүү сабактары боюнча 3-чү сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы жолугушуу, таанышуу деп аталат. Сабактын максаты жолугушуу, таанышуудагы сөздөрдү үйрөнүшөт. Этиш сөздөр этиштин чактары менен таанышышат. Этиш сөздөрдү сүйлөө кебинде туура колдонууну үйрөнүшөт. Лексикалык каражаттар этиш, учурчак, келерчак, өткөнчак, окуйсузбу, окуйм, иштейм, таанышалы, баралы, жашайт, төрөлгөн. Келиңиздер анда бүгүн сиздер менен таанышып алалы. Таанышып албайлыбы? Мейли, сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Бермет. Меники Нурлан. Сиз иштейсизби же окуйсузбу? Окуйм. Сиз эмне кыласыз? Мен иштейм. Сиз келечекте ким болууну каалайсыз? Келечекте юрист болом. Эртең бош болосузбу? Ооба. Анда театрга барып келели. Мейли, эртең баралы. Сиз кайсы областтан болосуз? Нарындан. Кайсы жылы төрөлгөнсүз? 1997 жылы төрөлгөм. Ата энеңиз кайда турушат? Ата энем мурда Нарында турушчу. Азыр Караколдо жашашат. Ошентип биз бүгүнкү таанышуу сабагын өтүү менен этиш сөздөрдү үйрөнөбүз. Этиш заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, дагы ушул сыяктуу суроолорго жооп берет. Этиштин 3 чагы бар. Алар учурчак, келерчак, өткөнчак. Учурчак кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурда болуп жаткандыгын көрсөтүүчү этиш учурчак деп аталат. Мисалы, окуйм, иштейм, бара жатат. Келерчак кыймыл аракеттин, окуянын келечекте болорун көрсөтүүчү этиш сөздөр келерчак деп аталат. Ким болууну каалайсыз? Болом, барып келем, баралы. Өткөнчак кыймыл аракеттин келечекте болуп өткөндүгүн көрсөтүүчү этиш сөздөр өткөнчак деп аталат. Мисалы, төрөлгөнсүз, төрөлгөм, турушчу.